Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз кара жигит деген жомокту окуйбуз. Каадалуу заманында Жайык деңиздин жанында айбаган күчтүү хандын чеби болгон экен. Аны Темир мырза деген улуу хан бийлеп туруптур. Бул хан ырайымдуу адам экен. Күндөй күркүрөп, журтка атагы тараптыр. Анын казнасында түркүн асыл таштар, оймо чиймелүү идиштер бар экен. Дүйнөдө мындан өткөн бай болбоптур. Элдин баары мунун байлыгына таң калып, ага саламдашпай өтчү эмес экен. Хандын баарынан бир буюму бар экен. Мындайча айтканда, ага дүйнөнүн казнасы ат салыша албайт эле. Анысы Зайра деген кызы экен. Сулуулугу санда жок эле. Ага жел тийгизбей, көзүнө күндүн шууласын түшүрбөй багыптыр. Зайра күн сайын кечинде бакка чыгып сейил куруп жүрчү экен. Ошондо анда өскөн гүлдөр саламдашкандай ийилип турчу экен. Анын жүзүнө караганда айга булут түшүп тургандай көрүнчү. Ага кандай гана бекзат жигиттер ашык болбоду. Аны колукту кылып алсам дегенде тамагы чүйда эстен чыккан. Бирок ханша алардын бирин да каалаган жок. Бирде бири анын жанына барып, мен сени алам деп айта алган жок. Элдин баары анын букарасы айтканын кылат. Ханша эрге тийүүнү ойлоп да койбойт. Ата энесинин жанында болгонуна ыраазы эле. Бул тууралуу Темир мырза да ойлогон жок. Ошентип бир аз жылдар өттү. Жыл сайын Канышанын туулган күнүндө эл чакырып той берди. Той болот деген күнү кимдир гана сүйүнбөдү. Мечиттеги молдолор хан менен Канышанын жакшы өмүр сүрүүсүн тилеп дуа окушат. Ат чабылат, балбан күрөш болот. Жигиттер өз өнөрүн көрсөтүп, чоң тамаша кылат. Бүгүн да ошондой той өтүп жатты. Муну хан менен кызы өздөрү да келип карап турушту. Баатырдык көрсөткөн жигиттерге Баатырга деген жазуусу бар чөйчөк берип жатты. Аны кебездей жумшак колу менен кыз өзү берип турду. Өнөр көрсөткөндөрдүн ичинен бир жигиттин өнөрү мыкты болду. Ушул жигитке Ханышанын көзү түштү. Сымбаты келишкен жигит кара аргымак минип, болоттон соккон каруу жараган жаркылдата асынып чыкты. Ат байгесинде анын аты биринчи келген. Жамбы атууда, найза саюуда эч кимге байге берген жок. Перизат кыз бул жигиттин өнөрүн көзүн албай карап турган. Ашыктык оту жанып, ушул жигиттин колуктусу болсом деп самады. Баатыр жигит байгеге сайган сыйлыкты алууга келип, Зайранын колунан аны алып жатып, алтын чөйчөктү аз жерден колунан түшүрүп жибере жаздады. Мынабу Баатыр жигит ким? Калк бири-бирине карап калышты. Аны эч ким тааныбайт экен. Ошондой эле анын кайда жоголуп кеткенин да эч ким билген жок. Мындан кийин көпчүлүк аны кара жигит деп атап калышты. Жигиттен эч тайын жок. Ошентсе да хандын кызынын бүткүл санаасы ошол кара жигитте болду. Таң атканча тараган жок. Жүрөгү оттой күйүп жанат. Хандын кызынын башынан ушул кара жигит чыкпайт. Күндөн күнгө ашыктыгы артып, кусага батты. Күндөрдүн биринде хандын кызына жуучу келет. Зайраны бир хандын баласы алмак болот. Атасы макулдук берип, жуучуну жөнөтөт экен да. Кызым, кудалашып койдум, даярдана бер дейт. Бирок кыз кара жигитти эч унуткан эмес болчу. Качанда болсо келет деп күдөр үзгөн жок. Эми Зайра амал ойлоду. Нике кыя турган күндү созмок болду. Ошентип хандын баласына сөз айттырды. Эгер мени ала турган болсо, деңиздин жээгине бийик мунара тургузсун деди. Хандын уулу буга макул болот. Бирок мунара салуу көп жылдарга созулат. Бүткөндөн кийин Темир мырзага келип, убада бүттү. Кызыңды бергин деп кыстай берди. Ошентип хандын кызы хандын уулуна тиймек болду. Чогулуп той берилет. Ызылдаган жаштар деңиз боюна жөнөшөт. Ушул күнгө чейин кара жигит келбейт. Зайра тагдырына таарынат да, мунарага чыгат да, элге кайрылып, менин сүйгөнүм кара жигит болчу. Кош аман бол, дейт да деңизге секирип түшүп өлгөн экен.